Бүгін біз атайын ушул жерге Акипресс пресс-конференция берүүгө ушундай сурандык, атайын арыз жазып біз келдик. Себеби биздин маселе ушул Кыргызстандагы биздин журналисттердин бул оңбу, терсби, сырттанбы, ичтенби бардыгынан болсо дагы бизде кээ бир маселелерди мындай провокация катары колдонуп келген. Дайыма тескери жагы менен чагылдырып, же болбосо бир тараптуу болуп, же кандайдыр бир каржылаган жердин журналисттери болуп ушул күнгө чейин бизде иштелип келгендиктен биздин акыбал мына бүгүн Кыргызстанды 10-го 15-ке ар бир саясатчыга, кандайдыр бир уюмга же динге ушуга бөлүп, ушунун баарына келатканга биздин журналисттердин арасына жик салууга бүгүн салымы зор болуп келди ушул убакка чейин. Маалыматтын жетишин биз тура бардык журналисттер видео роликтер менен чыгат, бардыгы ошол жеринен тартат. Чындык, бирок чындыкты адилет жеткизбей, өз кызыкчылыгына, өзүнүн жанагыдай позициясына жараша элге жеткирүү менен биздин Кыргызстан ичинде бөлүнүп жарылуулар болду. Бул биринчиси. Экинчиси, сырттан каржыланган. Мен өзүм ушул КТРде иштегенмин бир топ жыл мурда. Азыр жеке менчик пиар компанияда журналист болуп иштейм. Бүгүнкү күндө эл ичинде айтылып келген аттуу баштуу 3-4 сайт бар, атайын канал бар, маалымат. Ошолордун дагы элдин ичинде чагымчыл деген ар кандай баа менен Кыргызстанда белгилүү болуп келишет. Ошолордун бири мына кечеки бүгүн өздөрү отурушат, Кактус медиа сайтынын жанагы репост кылып чыгарган Тажикстан менен Кыргызстандагы жаңжал тууралуу кабар боюнча. Бул боюнча азыр биздин прокуратура кайсы райондо болуп атат? Иши ошо бир райондун прокуратурасында иш козголгон экен. Мунун биз жабылышын каалабайбыз. Биз бул иштин эгер кокус жеңил жаза менен жабылып кала турган болсо Кактус медиасы, биз генеральный прокуратурага чейин митинг кылабыз. Эртең Кактус медиа клуб ушулардын астында да митинг кылабыз биз. Биз аз болсок дагы, көп болсок дагы үнүбүздү элге жеткизебиз. Ошол Кактус медианын клуб, азаттык дагы кандайлар бар? Булардын Кыргызстандын ичинде ишмердүүлүгүн токтотсун, булар жабылсын деген сөздөн дагы алыспыз. Бир гана нерсе, булар тура чыгарсын материалдарын, каалаган өңүттө, өздөрүнүн каалаган оюнда чыгарсын. Бирок ошол жерде бул азыркы ошол жанагы медиалар, ошол сырттан каржыланып аткандар, кайсыл жактан каржыланып жатат? Каяктын акчасы менен кандай позицияда иштеп атат? Ошол маалыматын толук элге берсин. Ар бир чыгарган материалында, мисалы Россиядан деп атасыздар, бул Кактус медиа Россиядан деп атасыздар. Ошол жерине чыгарган материалдын этегине кадимкидей автор катары журналисттин аты, сайттын аты жана каржылоо каяктыкы. Мындай орой айтканда ошол жактын агенти катары адреси толук чыгарылып турсун. Биз каршылыгыбыз жок. Жабылбаса ишмердүүлүгүн уланта берсин. Бирок адилеттүүлүк деген болуш керек ушундай. Себеп дегенде биздин Кыргызстандын ичинде акыркы убакта мына бүгүнкү биздин жашап аткан акыбалга, мына бүгүнкү 3 жолку революция, буга чейинки бийликтер, бул жогорку кеңештин ичиндеги 10-15ке бөлүнгөндөр, өкмөт менен тияктын бири-бирине душман болгон бардыгы биздин ушу журналисттердин каталыгы. Каталык бири-бирине кайраштырып, сырткы журналисттер биздики жакшы эле. Бардыгынан биздикинде да бар. Биздикинде да бар. Мен муну эч качан танбаймын. Бийликчилер дайыма оппозицияны жанагыдай ыплас жолдор менен жамандап келген. Оппозициядагылар бийликти. Эми акыркы убакта биз ушунчалык деңгээлге жетип кеттик, жеке жашоого чейин кирип. Биздин чакырык маданият эң негизгиси реалдуу бололу журналисттер. Себеп дегенде биздин маанайыбыз мамлекеттин ичинде погода создавать этип кое алат. Ошону туура багытка, өлкөнүн өнүгүшүнө биздин ынтымакка бирге колдонолу деген чакырык менен келип жатабыз. Анан эң токетер жерин айтып кетели. Кактус медиасынын кечеки чыгарган жанагы репост кылып чыгарган маалыматы боюнча катуу жаза колдонушун биз талап кылабыз. Бийликтен дагы талап кылабыз. Биз ошол эле
Генеральный прокуратуранын астына чейин митингке барганга даярбыз. Ушу мен урматтуу журналисттерге кайрылып кетет элем. Элдин алкышын алсаңыздар, эрдин каргышын эмес. Анан бүгүнкү күндө мынакей Катус медиа жана башка дагы журналисттерибиз Тажикстандагы чек арадагы болгон нерсени баягы өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн желегибизге жөнөкөй жаткан карапайым элдин баягы кызыкчылыгын ойлобостон Тажикстандын жактын эмесин препискасын колдонуп кетишти, ошондой болду. Ошол жактын эмесин колдонуп, ошол жактын маалымат берип кетишти. Бул жерде мындай ар бир журналист болобу, ар бир кандайдыр блогер болобу, бир эмени чыгарып атканда бул жерде мындай кылыш керек да, жоопкерчиликтүү болуш керек да. Ар бир журналист, ар бир пост чыгара турган адам бул өзүнүн каналы аркылуу, өзүнүн эмеси аркылуу чыгарып аткандан кийин жоопкерчиликтүү болуш керек. Бизде жоопкерчиликтүү кана болгондо ошондо баардыгы тартипке түшөт. Мына кээ бирөөлөр мисалы үчүн азыркы адамдар журналисттерден кээ бирөө качып калды, жөнөкөй адамдар. Сен эмне деп чыгарасың? Сүйлөбөйбү сага деп мына көрүп турасыздар, өзүңүздөр да билесиздер, кээ бир адамдар качып калды. Журналисттерге болгон элдин ишеними жоголуп баратат. Журналисттерге болгон айрым биздин мынакей жогорку кеңештин депутаттары дагы журналисттерге суроо сүйлөгөндөн да качып калышты. Бул эмнеден? Бул журналисттерге болгон ишенимдин жоктугунан болуп атат да. Мына өзүңүздөр деле журналисттер, сиздер биздин азыр бүгүнкү сүйлөгөн сөзүбүздү дагы кандай деңгээлде чыгарасыңар, мен ага толук ишенбейм да. Ушул биздин айтып аткан сөздөрүбүздү толук чыгарасыңарбы же кандайдыр чыгарасыңар? Анан бирдеме болсо эле журналисттердин сөз эркиндигине тыюу болуп атат, сөз эркиндигин жокко чыгарып атат дегендей. Силер жөнөкөй адамдын дагы сөз эркиндигин силер дагы мындай тебелеп коюп атышат айрым журналисттер. Кээ бир адамдарды аябай шылыңдай атышат. Ал адам ал сөздү айтпаса деле ошол адамга айтканга чейин барып атат. Анан бул тигиндей болгон, бул тигиндей болгон деп. Бул фейк деген бул өтө жаман нерсе экен. Ушулдай фейк дегендер да көбөйүп баратат да бизде, Кыргызстанда. Бизге андай эмелердин кереги жок. Анан биякта мынакей Нурбек мырзабыз абдан туура айтып кетти. Бул сырт жактан каржыланып атабы? Кайсыл жактан каржыланып атат? Мамлекеттен каржылап атабы или башка батыш жактан каржылалып аткан биздин жанагындай ар кандай медиа сайт, жана медиа бирдемеде беле ушу көп акыркы күндөрү көп эле каналдар чыга баштады. Ошолор дагы алдына бул жак бизди бул баланча каржылайт, бизди бул мамлекет каржылайт, бизди тиги мамлекет каржылайт, же болбосо бизди өзүбүздүн мамлекет каржылайт. Ушундай бир эмелерин чыгарып коюшса, анан бизде бирөөнү жамандап, бирөөдөн акча алып, анда журналисттерибиз да көбөйүп баратат да. Акыркы күндөрү ошондой сайттарды ачылып, ошондой эмелер көбөйүп баратат. Арам акча табыш, бизде хадисте айтылган. Арам акча таап, бул семьяңды багыш өтө жаман нерсе. Жалган сүйлөш өтө жаман нерсе. Ким ушул мисалы үчүн жалган ушак сүйлөгөн сөз, өзүңдүн кошунаңа же өзүңдүн тууганыңа ушак сүйлөгөн, бул кичине азыраак күнөө да. А бизде мамлекетибизге жалпы 6 миллион элди башын айландырган журналисттерибиз бар. 6 миллион элге дагы мондай жалган маалымат жеткизген журналисттерибиз бар. Жалган сүйлөгөн адамды, калп сүйлөгөн адамды тиги дүйнөгө барганда тилинен асып коет. Ошону дагы бир эске алышыңар керек. Анан такталган маалыматты чыгарса деген ойда. Кээ бир журналисттерибиз, мынакей айрым журналисттерибиз, мен бардык журналист деп айткандан алысмын. Бизде маңдай тери менен иштеп жүргөн журналисттерибиз дагы жок эмес, бар. Бирок тилекке каршы жалган маалыматтарды, көптөгөн такталбаган маалыматтарды, бирөөнүн каналынан урдоо болгон маалыматтар дагы көп чыгып жатат азыр бүгүнкү күндө. Биз муну менен мактаганчалыкка чейин бара албайбыз. Биз муну менен өкүнүч менен бүтөт да бул аягы. Ошондуктан жана такталган маалыматты, чындыкты сүйлөп, адал сүйлөп, адептүү сүйлөп, адилеттүү сүйлөп, анан өз элибизге, өз жерибизге мындай патриотураак болсок да. Ошол өз элибизди биринчи эл үчүн кызмат кылып аткандан кийин ошо элибизди биринчи сыйлап, ошо элибизге так адал эмгек менен иш кылсак деген ойду айтат элем мен. Мына акыркы жылдары, мурунку эмес, акыркы жылдары бизде көптөгөн жакшы нерселер бар. Көптөгөн жакшы нерселер бар. Ошол жактарды чагылдырса болот. Бул жерде айрым журналисттерибиз кээде ушул Бишкектеги эле отуруп алып эле дивандын үстүндө отуруп алып, мындай орусча айтканда диван батыр болуп эле тияктан тартылган видеолорду, бияктан тартылган видеолорду алып келип өздөрүнүн каналына коюп алышып, анан ошол жерге өзүнүн каалагандай постун, перепискаларын жазып алып анан чыгарып атышат. Жоопкерчилик жок, мындай айткандачы. Жоопкерчилик деген жок.
любой орысша айткандай любой журналист болобу ким болот өзүнүн жоопкерчилигине татыктуу иш кылыш керек. Мен ушул ишке жооп бере аламбы? Мен ушул посту чыгарып атам, мен ушул постко жооп бере аламбы? Анан бүгүнкү күндө бизде андай жоопкерчиликти албай эле өзүнүн каалагандарын кылып атышат. Журналисттер мына көп нерселери бар. Көп нерсени чыгарса болот. Суу чыкпаган айылдарыбыз бар. Свети жок айылдарыбыздар бар. Баргыла, ошол жакты тарткыла. Чыгаргыла ошол жакты, чагылдыргыла. Претензиям бир гана сиздерге эмес, Катус медиага эмес. Да, мен патсем дагы эмес. Айрым журналисттерге айтып атам. Мен жооп берип коеюн ушуга. Айрым журналисттер. Катус медиага дагы контур сүйлөп кетет. Катус медиага дагы жанагы батыштан каржылалып аткан айрым медиаларга ошолорго бүгүнкү күндө такталган маалыматты анан жалган маалымат таратпагыла. Бүгүнкү күндө мына сиздердин прокуратура жагынан ишиңер козголуп атат да. Эмненин негизинде ошол прокуратуранын жагынан сиздерге иш козголду? Силердин ошол жакта күнөөңөр чоң болгондуктан, ошондуктан прокуратура иш козгоду. Бирок аягына ошол иш аягына чыкпай калып атпайбы? Биз ошол прокуратура козголгон иш аягына чыгыш керек. Жанагындай туура эмес маалымат чыгарган журналисттер жоопкерчилигин алыш керек дагы, ошол чыгарган репорт постуна жооп бериш керек. Мыйзам боюнча жооп бериш керек бүгүнкү күндө. Катус медианы мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Мына өткөндө тажиктер менен тараптар менен биздин тараптарыбызды туура эмес чагылдырган. Муну азыр ар бир кыргызстандык жаран билет. Катус медиа туура эмес маалымат чыгарган. Мен эле эмес. Мына Ош базарга баргыла, кайсыл эл көп чогулган жерге барып сурагыла. Катус медианын эмнеге ушундай чыгарган деген сөзүнө ишенесиңерби, ишенбейсиңерби деп. Элден сурагыла, биз калп айтып атсак анда. Барып чыгып алдык. Кыска неме. Анан жок, кое туруңуздар, кечиресиздер. Азыр менин талабым бүгүнкү күндө прокуратуранын астында суралып жаткан Катус медиа бүгүнкү күндө толугу менен жазасын алыш керек. Жабылып калсын, иштебей калсын дегенден алысмын, бирок жазасын алыш керек. Анан ошондой туура эмес кылган маалымат чыгарган үчүн элдин арасынан өзүнүн каналы менен аркылуу эмес, КТРден болобу, Элтерден болобу чыгып кыргыз элинен жалпы биздин элибизден кечирим сураш керек. Менин талабым ошондой. Жалпылап же айрымдап деп бөлүп эмес, бизде акыркы учурда журналисттердин баардыгы эле ушундай көбүнчө жеке партияга болобу, жеке саясатчыга болобу иштөө менен алек болуп калдык. Эми бул Кыргызстандын ичиндеги жеке саясатчынын же бир партиянын пиар компаниялары кадимкидей астына өздөрүнө студия түзүп алган. Бул биринчиден. Экинчиден, эми алардыкын ошондой тартипке чакырууга, ушундайга биз макулбуз, оңолгула деп айтканга. Бизге эң маселе биздин кыргыз жигиттер, кыргыздын мыкты жигиттери, кыргыздын атасы кыргыз, энеси кыргыз, кыргызстандык биздин журналисттер эмнеге сырттан келген акчаларга, башка жактын акчаларына, башка максат менен келгендердикин ушул Кыргызстанга, элге каршы иштейт. Мына азыр бул жерден суроо болушу мүмкүн, Кактустун маалыматы эмес ал деп. Ал Кактустук эмес, ал Кактус бир жактыкын скрин кылып чыгарды. Россияда ушундай провокация кабарларга лайк баскандык үчүн дагы закон бар, жооп бере турган. Ошолорду колдоо иретинде. Чек ара маселеси өтө 30 жылдан бери кооптуу болуп келатат. Кайсыл гана жер болбосун, ар дайым Баткенде чыккан чыр бул элдин баягындай кооптонуусун жана элдин жүрөгүнө бүлүк салып келет да. Кайсыл жерде болбосун, ошол 3-4 айда бир козголгон Баткен окуясындагы чагылдырган кечеги сиздердин мына Кактус медиадагы башка журналисттик иликтөөлөрдө сиздер бир тараптуу алып барып атканыңыздар билинип эле турат. Себеби Кыргызстанда билим берүү тармагы дагы өтө начарлап барганына байланыштуу азыркы элдер ак менен караны ылгай албай калышты. Эң негизги элдерге маалымат жеткирүү бул журналисттердин иши. Сиздер кандай гана маалыматты жеткизбеңиздер, элдер ошол нерсеге ишенип калып атат да. Себеби элдин деңгээли ошого жетип атат. Ошондуктан карапайым элди ар кандай маалыматтар менен, жалган маалыматтар менен баягындай кыйноого салбасаңыздар деген да. Бул, конечно, бийлик тарабынан көзөмөлгө алынышы керек. Башка өлкөлөрдө
журналисттерди, чет жактан келген журналисттерди кадимкидей эле ошол мыйзам чегинде мыйзам чыгарып, ошол мыйзамга такашат экен да. Эгерде ошол Американын же болбосо башка жактын, Европанын келген ачык журналисти болсо, акчага келген болсо, алар астына сөзсүз жаздыртышат экен да. Могул Американын эмесинен, акчасы менен каржыланып келген журналист. Значит, сиздер ар бир чыгарган өзүңүздөрдүн берген маалыматтарыңыздарга сиздер жооптуу болот экенсиздер. Ошондон улам сиздер дагы өзүңүздөрдөн немеңиздерден аша чаппайт экенсиздер да. Бизде Кыргызстанда андай пока тартип кире элек экен. Мен ошону талап кылат элем бийлик өкүлдөрүнөн. Чаржайт кылып, бийлик менен журналисттерди, эл менен журналисттерди тытыштырып, ортосунан ак караны изилдетип отурбастан, ушундай бир тартипти салып койсо, мыйзам чегинде. Ошондо сиздер дагы туура так иштемексиздер. Балким бул жерде сиздердин да күнөөңүздөр жок болушу мүмкүн. Себеби тартиби жок мамлекетте каалагандай кыла берет экенсиң. Мен ошону суранып кетет элем. Бийлик тарабынан ушул журналисттерге болгон статустар берилсин. Кайсыл жактыкы менен каржыланып келип аткан акчалары дагы жазылсын. Ушул жактын журналисти депчи. Ошону гана талап кылат элем. Анан чыныгы Кыргызстандын жараны катары баарыңыздардан суранам, урматтуу журналисттер, болушунча карапайым элди бүлүнгө салбастан акыйкаттуулук менен карап ар бир нерсени чагылдырыңыздар. Бул деген сөз бийликке асылбаңыздар, же болбосо бир нерсени көрсөтпөй коюңуздар эмес. Өтө орчундуу маселелер бар. Эл билбеген, бийликтин ортосунда бийликке күч колдонгон үчүнчү тараптардын дагы иштери бар. Мына ошолорду акыйкат карап чыксаңыздар, анда сиздерге даңк кайтмакмын мен. Анан биздин талап, биздин жарандык активисттер, байкелер айтып кетти. Ушул азыр биз журналисттердин баарына каршы эмеспиз. Биз баарыбыз кыргызбыз, баарыбыз кыргызстандыкпыз. Ошол Кыргызстанды көтөрүп чыгабыз. Кээ бир ошо сырттан каржыланган нерсеге ушул мындай бир калыс болуп, өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоп койгула деп ошондой ызычуу болуп атат. Аны сөз эркиндиги деп атат. Сөз эркиндигине басым жасоо эмес бул. Сөз эркиндигине каршы келген дүйнөлүк немеде 3 норма бар. Өлкөнүн кызыкчылыгына доо кетсе, адамдын өмүрүнө доо кетсе, анан эки мамлекеттин ортосунда чагымчылык түшсө, булар сөз эркиндигине кирбейт да. Россиянын пропагандасы деп коомчулукка тараган Кактус медиа, даже кейж эмес медиа. Жакында биздин кошуна өлкө Тажикстан менен болгон нерседе бир макала жарыялады. Бул ошол сөз эркиндигине каршы келген норманын биринчи пункту болуп эсептелет. Бул деген эки өлкөнүн ортосуна чагымчылык кылуу. Чынбы? Эми тура, буларды эле тура түшүнүшүбүз керек. Биз журналисттерди, биз буларды экинчи сортко чыгарган жерибиз жок. Бул 4-чү бийлик. Рахмат элеңер, башыбызга кыш түшүп кетсе, сиздер айтасыздар. Бирок мына өлкөнүн кызыкчылыгы, кызуу талкууга алынып аткандан учурдан пайдаланып, кээ мен коркпой эле айтам, Америка, НПО, Азаттык клуб менен Россиянын ушу мына Кактус медиа кошгондон майда чүйдөлөрү бар. Булар расмий болуп неме кылган. Анан бети көрүнбөгөн фейктер кандай маалымат кылып, биздин элибиздин кеңпейилдигинен, айкөлдүгүнөн пайдаланып ар кандай маалымат чыгарат эле. Ушул учурдан пайдаланып бир нерсени эсиңиздерге сала кетейин да. Кайсы эле? Сакал ажы. Турсунбай Бакир уулу бир нече биз анда жаш бала элек, бир ушул как раз ушул боюнча мыйзамды сунуш кылган. Ошондо көпчүлүк ур тепкеге алып, ошол мыйзамды кабыл алдырбай коюшкан. Мен интернеттен окудум. Статус боюнча. Статус боюнча чет өлкөлүк агент деген статус берилсин. Бизде азыркы мына жаңы келген ушул биздин жогорку кеңештин депутаттарынын эл өкүлдөрүбүзгө дагы кайрылып кетет элек. Бирөөң жоксуңарбы ушул нерсени парламентте көтөргөнү? Мына жалпыга малымдоо каражаттарыны КТРден бул биздики, башканы мисалы кайсы эле сиз? Репортер кейжи уже домик кейжи болуп жазылган булардыкы. А наркы орг медиа дегендер өтө мындай коопсуздук жаратат биздин өлкөбүзгө. Биздин Кыргызстаныбыз бир эшек жайлоо эмес да, ар кимиздики эле өзүнүн саясатын тыккылагыдай. Чынбы? Биз түнү менен уктабай сүйлөшүп, ушул жерге кичине тыйын тыпыр топтоп ушундай маалымат жыйын. Биз өзүбүздүн аудиториябыз дагы жетиштүү. Бирок биз ушундай мамлекеттик мына Акипресс аркылуу сиздерге үнүбүздү жеткирүүнү туура көрдүк, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу эл өкүлдөрү. 10 күн болду мына Кактус медиа кылмыш иши козголгонуна. Ошо бойдон маалымат жок прокуратурадан.
Буларга ишеніш жоқ. Булардын азыр ишенген акчасына, ишенген башкасына, сый-меселене таярынып биздин прокуратуранын кызматкерлери эмне кылды? Кудай билет. Эми алар мамлекеттик кызматкер ар нерсени айта албай атышы мүмкүн. Биз керек болсо ген прокурор Курманкул Токтаралы дишке да ушул ушудан пайдаланып кайрылып кетет элек. Ушул ишти жаппаңыздар. Ушул ишти жаппай аягына чыгарыңыздар. Жок, мындай. Сен мага жакыныраак алардын тура мен жооп берейин. Мындай кылалы, тура. Бул жерде ар ким ар кандай чоңдордун материалын издесин, иликтесин, эч кандай каршылык жок. Эч кандай. Биздин ушул чет мамлекеттен каржыланды деп аткан жанагыдай массалык маалыматтарында биздин улуттук, мисалы жанагыдай ар кандай жаман нерселерди пропагандалоо, биздин менталитетке туура келбеген, атасы баласын урганга болбойт, же болбосо жанагыдай ушуга чейин жеткиргенге чейин ар кандай маалыматтарды биз ушул жактардан көбүрөөк алып атабыз. Туура, биз ал саясаттар боюнча, саясий бийлик болобу, оппозиция болобу, кимдин кандай позициясы болсун чыгара берсин. Эч кандай талаш жок. Ал болуш керек. Бул баланс, бул кармалыш керек. Ошол эле КТР биздин оппозициядагыларды ар бир кишини бирден иликтеп, жиликтеп, тетиги короосуна чейин кирип кеткенге чейин барбаш керек. Маданият бир аз болуш керек. Бизде акыркы убакта ушул маалымат дегенди биз согуш катары кабыл алып алдык. Мына ошол чет мамлекеттен каржыланган сайттарга диний жанагы жамааттар каршы, чет мамлекеттен. Аларга дагы бирдеке кылат. Ушундай нерселер менен элдин башын айландырып ушуга жетип атат да. Буларга ошондой статус бериле турган болсо, эл каалаганын көрө берсин дагы, ошо менен кабыл ала берсин. Хорошо, бул бияктын ушундай агенти, ушактын басылмасы, ушактын заказы менен десин, эл көрө берсин, эч кимге каршылык жок. Андан кийин ошол жерде каалаганын кыла берсин. Бизде чет мамлекеттен каржыланган СМИлер, бирок биздин кыргыз уул кыздар иштеп атпайбы аякта кыргызча сүйлөп. Баарын эле биле бербейт аны, бул кыргызстандык экен деп. Азаттык дүйнө жүзү экенин билбейт алар. Ошол сырттан каржыланган, ошолордун арасында ушундай аттар айтылып атат да. Биз ошол талаптарды коюшубуз керек. Силер дагы ошону алышыңар керек деп. Сырттан каржыланып атат деген маалыматыбыз бар. Жок, клубка азаттыкка. Просто эле норма. Кактуска деле жаман ниет жок. Жаман ниет жок. Бирок жанагыдай материалдарга жооп берилиши керек, жанагыдай статус алыш керек булар. Мен ушул Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясында иштеп баштаганмын. 16 жыл мурун ошол жерге жумушка киргенмин. Ошол жерде иштегем. Азыр Next Cage сайтында биздин PR компания частный, ошол жерде иштейм, журналист болуп. Анан азыр силерде кандай каржыланып атат? Бизде эч кандай каржыланган эмес. Биз буга чейин деле ушундай бир чоң жерлерде, мына Жыргал, мына Венера, мына Илимбектер болуп жүрөбүз. Биздин аркабызда мына бүгүн деле ушуга чейин маршрутка менен келдик. Эми азыр чыгып деле аркабыздан карасаңыздар болот. Бизде болгону улуттук гана ушул кыргыздар үчүн эле жанагыдай тегиз маалымат, реалдуу көрүнүш эле болушун каалайбыз. Болгону ушул. Журналист эженин суроосуна жооп берейин. Сиздерди ким тааныйт? Сиздерге мындай макамды ким берди деген суроосуна өтө жакшы экен. Рахмат, терең билдиребиз. Соцсеттерде өзүбүздүн катталышыбыз, өзүбүздүн сиз бир адам тааныбаган болсо эле, бир адам көрбөгөн болсо эле бизде неме болуп бир адамдын жеке эми сиз таанып айттырсыз. Менин атым Илимбек, фамилиям Мисраилов. Мен саясий блогермин. 2,5 миллионго каршы өзүмдүн аудиториям бар. Интернеттен бир эле соц тармактан эмес, Яндекстен издеп көрсөңүздөр болот. Бул байке Facebook'та Нурбек Саян, TikTok'то Нурбек Саян деген Жыргал байке жарандык активист. Мындай өзүнө жараша жарандык активист, өзүнө жараша ой пикири бар. Жана Венера Касымова эже. Бул ошо өлкөгө кайдыгер карабай, мен просто мен сырттан билгеним. Анан биздин артыбызда каржылагандар ушул жерде айтып кетерин, эл өзүбүз эле биз өзүбүз эле ушундай чечимге келдик. Кече мени азыр муну эфирде кылып атам. Кече мени ушул сырткы немелер мени
Россиянын тыңчысы деп мага ФСБнын немесин кийгизип, көрдүңүздөр го өзүңүздөр, чыгарып коюштур. Это ФСБшный какой-то ватник, провокатор деп. Эми мени ошого кандай десем, менимче суроо канааттандырып болсо керек жооп. Буга чейин бейөкмөт уюмдардан грант аты менен өзүңүз канча дедиңиз, 15 жылдан бери иштесеңиз, сизде 100% маалымат бар, бирок азыркы учурда сиз айтпайсыз да, 24 KG. Буга чейин бейөкмөт уюмдар бизге отчет берсин деген мыйзам жакында эле кабыл алды. Буга чейин өзүм билем, өзүм өтүгүмү төргө илем деп неме кылышкан го. Сиз Америка немеси менен биздин өкмөттү салыштырбаң. Анан темага жакыныраак суроо бериңизчи. Пожалуйста. Официалдуу биз атайын орган болбогондон кийин биздин дагы ушундай маалымат менен, ушундай баягы элдин ичинде айтылган сөздөр менен бизде деле чынында мынча акча келди дегенди биз билбейбиз. Бирок каржыланып жатканы официалдуу которулган акчалары менен неофициальный кандайдыр бир башкачараак багытта келип атат деген биздин ошол угушубуз менен биз контролдосун, каяктан келип атат, ошол экилерди жанагыдай отчетун алсын, ушуларга ушундай статус берсин деген сөз менен отурабыз. Жок, чет өлкөдөн каржыланганы белгилүү булардыкы. Мен сизге дагы бир кайталап айтып кетем. Кепилдик берип айталам, билем. Анан фактылардагы Бул жерде биз өзүбүздүн оюбуздан чыгарып, же бир өзүбүз бир ушул эме кылалы, провокация кылалы деп эметкен жокпуз. Бул жерде элдин баары эле билет. Кайсыл журналисттер, кайсыл каналдар, мына кайсы Катус медиага окшогон ар бир каналдар батыш жактан каржылап атканын азыр элдин баары эле билет. Мен сиздерден дагы бир айтып атпайм, бизге ишенбей атсаңар, биз эметпей атсаңар, мына чыгып элден сурагыла деп. Батыш жактан, тыш жактан каржыланып жаткан могу каналдар, мына Катус медиага окшогон жана башка окшогон каналдар сөздүн ачыгын айтканда, чындыгында башка мамлекеттерден каржыланып жатат. Мен айта албайм бул мамлекетте, бирок тыш чет өлкөдөн каржылап жатат. Чет өлкөдөн акча алып жаткан журналисттерибиз өзүбүздүн ичибиздеги болуп жаткан жаңылыктарды туура эмес жагынан чыгарып атышат да. Ошол жагын гана туура жагынан чыгарышы керек булар. Анан темага байланыштуу бүгүнкү биздин жыйыныбыз мындай болгон негизги күндө. Катус медианын кылмыш иши кошколгон, ошол кылмыш иши бүгүнкү күндө токтоп эч кандай маалымат жок болуп атат. Мындай айтканда карапайым элге азырынча ушул Катус медиа боюнча эмне чечим чыкты, эл биле элек. Если Катус медианын кызыкчылыгына чечиле турган болсо, прокуратура жагынан болобу, кайсыл тийиштүү орган жагынан боло турган болсо, эртең биз митингге, тынчтык митингине чыкканга даярбыз. Анткени биз өлкөбүздү, мамлекетибизди биз башка элге душман кылып көргөзбөйбүз. Биздин өлкөбүз мына урматтуу президентибиз дагы айтып кеткен, биз эч кимге кирип барбайбыз, биз эч кимди тарынтпайбыз деп. Бизге чагымчылык кылып, бизди келип басып келип аткан душмандарыбызды айтып чыккандын ордуна биз ошол жака барып чагымчылык жасагандардын бири болуп элге ошондой маалымат жетип атат. Бул карапайым элге ошондой маалымат жетип атат. Сиздер түшүнсөңүздөр, биз макул, сиздер, мен макул, мен түшүнөйүн бул жерде хорошо тиге болгону Тажикстандын гана посун бөлүшүп коюптур. Мен түшүнөйүн. Бирок карапайым элге мындай жетип атат. Катус медиа айтып атат деген маселе жетип атат. Бүгүнкү күндө Катус медианын иши төргөдө. Ошол иш эмне болду? Ошону эле кайыр биз карапайым элге так жеткизип коелу деп атабыз. Анан ушул учурдан пайдаланып, айрым журналисттерге биз суранып кетип атабыз. Бир гана ушул өлкөнүн жаран катары суранып кетип атабыз. Жалган маалымат чыгарып элдин башын айлатпаңыздарчы. Анткени элдин ишеними, журналисттерге деген ишеними жоголуп баратат деген эле ошону билдирип коелу деп атабыз. Кели сурооңузду бериңиз. Ала турган жак калбай калды. Ишенимди ала турган жак маалымат калбай калды. Потому что сиздер мындай болуп атат да, мына айрым журналисттер. Бир кечиресиз эжеке.
силер мындай да, менин оюм мындай да, бир маалыматты чыгарасыздар дагы ошол маалымат тактала элек да, тигинден биринчи чыгарып ийиш керек да. Бул жерде мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, мындай карапайым элдин түшүнүгү боюнча айтып атам мен. Карапайым элдин түшүнүгү боюнча айтканда, силер өзүңөргө биринчи көбүрөөк көрүүчү топтош үчүн ошол маалымат чын эмес экенин билбей туруп чыгарып бератасыңар. Мен жарандык активист эмесмин. Мен жөн гана карапайым жөнөкөй эле жаранмын. Мен активист эмесмин. Мен бул жерде жазылып турат жөнөкөй эле. Сизге бир суроо да кечиресиз. Болсо суроо берсем болобу? Сиздер ойлоп көрсөңүздөр, бизде могу Кыргызстандагы айрым каналдардын айрым журналисттерден тыш жактан каржыланбайт деп ойлойсуздарбы өзүңүздөр? Муну элдин баары эле билет да, тыш жактан каржылап аткан журналисттерибиз бар экенин. Элдин баары эле билет да. Калп айтканда эмне аны? Кантип эле биз жашырып коебуз? Эми макул эшикке чыгып, мен дагы бир жолу сурап атам. Мен калп айтып атсам, эшикке чыгып сурагыңыздар, мына Ош базарданбы, Сумдун астынбы, эл көп жерден барып сурагыңыздар. Тыш жактан каржылап аткан журналисттер барбы? Азыр журналистке канчалык деңгээлде ишенесиз деп элдерден сураңыздар. Биз элдин арасында жүрөм. Мына мен элдин арасында жүрүп, ошо элдин сөзүн угуп келип анан силерге айтып атам. Мына, пожалуйста, мына мени менен барасыздар. Ар бир өткөн жаранга сураңыздар. Журналисттерге ишенесиздерби? Айрым журналисттерге ишенесиздерби? Жалган маалымат чыгарып атабы? Калппы? Жокпу? Сураңыздар, элден сурагыла ишенбесеңиздер. Жо, негизи контроль болуш керек да, буларда ошондой статус берилсин. Кто контролирует? Власть. Мы за. Мы за. Как Советский Союз. Нет, не знаю. А что Советский Союз? Мы за. Элдик, бийлик. Вы говорите, вы блогер, да? Политблогер. Блогер разные есть. Да, как вы блогер. Вот вы дали какую-то тему, к вам кто-то обратился за помощью, у вас фактов нету. Ваши закрыть могут как разговаривать. Вот вам скажут, вот политик это делает. Вы это Кыргызчадагы бир аз айтып коесузбайбы? Менин аудитория Кыргызстан Кыргызчадагы. Сизге айтты көбөйгөнсө. О, дардан бери политиктер да мындай кылат десе, сіз шығасыз да блогерге тапсырып.